Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде бүгүнкү маселе программасы. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып барамын. Бүгүнкү маселе программасында Лейлек районунун 2025 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсү туурасында кеп кылабыз. Ал эми биздин студиянын коногу Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акиминин орун басары Жемуратов Улукбек Иматович болмокчу. Саламатсызбы, Улукбек Иматович? Мына бүгүн сиз менен ушул аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программалардын аткарылышы, 2025 жылда ушул Лейлек районундагы аткарылган иштер, анын натыйжасы туурасында кеңири биздин телекөрүүчүлөргө маалымат бересиз деген ойдомун. Анан бүгүнкү ушул кенен маегибизди алгач эле ушул 2025 жыл Лейлек району үчүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө кандай жылдардан болду? Канча жаңы ишкана ачтыңыздар? Эмне өзгөрүүлөр болду? Кандай экономикалык көрсөткүчтөрдү камсыз кылдыңыздар? Ушул менен сизге кеп кезегин берсем. Жакшы болот, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Албетте биздин Лейлек району үчүн 2025 жыл өтө жемиштүү, ийгиликтүү жылдардан болду. Ошо социалдык экономикалык өнүгүүбүз боюнча 115%га өсүү болду. Атап айтсак, жалпы суммасы 653 миллион сомдук продукциялар өндүрүлүп, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 115% болуп, өткөн 24 жылга караганда 86 миллион сомго көп жумуштар аткарылды. Курулуш тармагында болобу, өнөр жайында болобу, салык тармагында, айыл чарба бардык жагында өсүү болду. Алардын республикалык бюджеттин эсебинен эле мына биздин быйыл Лейлек районубузда 31 август күнү президентибиз Садыр Нуркожоевдун онлайн катышуусунда 3 мектебибиз пайдаланууга берилди. Улар Наркозу Батыров атындагы орто мектеп 225 орундуу, ошондой эле Жаш Желек орто мектеп 225 орундуу. Анан эң чоң мектебибиз бул 5 Кең Талай айыл аймагындагы Келечек деген мектебибиз, бул 500 орундуу. Ушул 3 мектебибиз пайдаланууга берилди. Мындан тышкары, ушу республикалык бюджеттин эсебинен баягы чек ара чыр чатагында жаңы жер айыл аймагынын административ имараты күйүп кеткен болчу. Мына ошол имараттагы республикалык бюджеттин эсебинен толук курулуп пайдаланууга берилди. Мындан тышкары, Кең Талай айыл аймагынын Мурас айылында чоң бир спорт комплекс курулуп пайдаланууга берилди. Мындан башка дагы 1-2 көмүр иштетүүчү шахталарды ачып, жалпы район боюнча 9 объектибиз ошол күнү пайдаланууга берилди биздин Лейлек району боюнча. Мындан башка дагы бир топ объекттерибиз жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы курулуп, атап айта турган болсок, ушул баягы өнүктүрүү фондунун эсебинен районубузда 5 ФАП фельдшер акушерлук пункт, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору курулуп, алардын 2-өсү пайдаланууга берилсе, 3-өсү ушул жаңы жылга чейин пайдаланууга берилүү алдында турат. Азыркы учурда баягы документтештирүү иштери жүрүп атат да. Жалпы эле өнөр жай тармагында дагы мындан тышкары бир топ курулуштар айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүткөрүлүп, жумуш орундары түзүлүп, бүгүнкү күндө район боюнча жумушсуздуктун деңгээлин кыскартуу боюнча бир топ аракеттер жүргүзүлдү да. Мына өндүрүш ишканалары боюнча айтып берсеңиз, абдан маанилүү эле. Ошо жергиликтүү бюджеттин эсебинен, ишкерлердин колдоосу менен ошо канчалык өндүрүш ишканалары ачылып, биздин жарандарыбызды жумуш менен камсыз кылуу, ал жердеги ошол өндүрүштү жүргүзүү багытында сиздердин райондогу жумуштар боюнча жакшы болот. Албетте район боюнча жалпы 25 жылы ушул бир 10 айдын ичинде район боюнча 20 жаңы ишкана ишке киргизилди биздин районда. Ушунун аркасынан 68 жумуш орун түзүлдү. Мен алардын да атап айта турган болсом, мына Разаков шаарыбызда, районубуздун борбор 4 миллион сомго 3 ишкана ачылып, 7 жумуш орун түзүлдү. Кулундай айыл аймагында 20 миллион сомго 11 ишкана ачылып, 15 жумуш орун түзүлдү. Сумбул айыл аймагында 1,5 миллион сомго
1.500.000'ge bir işxana açılıp 3 жумушчу орун түзүлдү. Лейлек айыл аймагында bir муниципалдык ишкана түзүлүп 4 жумушчу орун түзүлдү. Ак суу айыл аймагында муниципалдык ишкана Ак Жубас түзүлүп 1 жумушчу орун түзүлдү. Кулунда айыл аймагында муниципалдык мунча ачылып 2 жумушчу орун түзүлдү. Ошондой эле Кулунда айыл аймагында дагы эт базар ачылып 11 жумушчу түзүлдү. Разаков шаарынын Кызылбел участкасында Адахан ЖЧКсы тарабынан көмүр өндүрүүчү ишкана ушу жана айткан ишкананын бири ушул 31 август күнү мына ушул ишкана ачылып бүгүн 25 орун жумушчу иштеп жатат. Жалпысынан 100гө жакын жумушчу орун түзүлүп, ушул 20 ишканабыз бүгүн иш жүргүзүп атат бизде. Мындан жакшы экен, бул чоң ийгилик жетишкендик деп айтсак болот. Анан мына Улукбек Иматович, биз билгенден Лейлек району айыл чарбасы тармагында абдан аянтты дагы кылкануудан эгиндери боюнча дагы облуста өтө чоң аянтты ээлеген аймактар бар. Сиздерде ушу айыл чарба тармагындагы өнүгүү кандай болуп атат? Ал жердеги маселелерди кандай чечип атасыздар? Мына климаттын өзгөрүүсү менен ошол жанагы кылкануудан эгиндерин айдап жүргөн аянттар канчалык ошол табияттын таасири канчалык болуп атат? Көрсөткүчтөр кандай болуп атат ушул боюнча? Ооба, туура суроо бердиңиз. Чындыгында Лейлек району агрардык райондордун катарына кирет. Чындыгында биздин районубузда 33.199 гектар жер аянтыбыз бар, айдоо жерибиз. Мунун ичинде 9.200 гектарыбыз гана суулуу болуп туруп, калган 23.995 гектарыбыз бул кайрак жер болуп эсептелинет да. Бирок негизиден кайрактагы суулуу жерибиз дагы толук жылыга эгилип жүрөт да. Мына быйылкы жылга эле 2025 жылга ушул жалпы суулуу жана кайрак жерлерибиз арпа, буудай, ушуга окшогон эгиндер эгилип, бирок чындыгын айтыш керек, быйыл баягы абанын кургакчыл келгенине, жаан чачын аз болгонуна байланыштуу түшүмүбүз жылдагына төмөн болуп калды. Бир гана ушул арпа кылкандуу дан эгиндери боюнча. Ал эми башка тармактарда жүгөрү, пияз, картошка өңдүү түшүмү абдан жакшы болду. Мына быйылкы жылга 4700 гектар жерге күздүк буудай, арпа эгүү боюнча тапшырма келген Айыл чарба министрлигиден. Ушул күздө дагы жаан чачын аз болгондугудан кече шу октябрдын аягына чейин эгин эгүү мындай жакшы жай баракат жүрүп калды. Анан акыры ушу ноябрдын аягындагы баягы жаан чачынын болгондугу пайда келтирип, бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз кызуу жүрүп атат. Мына мен кече ушу айыл чарбасыга тиешелүү жооптуу адистер менен бул боюнча маалымат алганымда 4000 гектардан ашуун 4050 гектарга уже күздүк дан эгиндери эгилди. Кудай буйруса калган жетише албай калган 650 гектар жерибизди жаздык эгүү менен планды толтурабыз деген өздөрүнүн ойлорун айтышты да. Жылык эле ушундай болот экен. Ушу толбой калган 50 гектарбы 100 гектарбы жерибиз жаздык эгүү менен толтурулат экен да. Кудай буйруса быйыл жаан чачындуу жыл болот деп ишенимибиз чоң. Албетте бир сотук, бир грамм жерди калтырбастан сөзсүз түрдө айдоо түзөө иштерини жүргүзөбүз, көзөмөлдөп турабыз мына. Мына ушул 25-жылы ошол биздин дыйкан фермерлерди техника менен камсыз кылуу жагы, аларды жанагындай төмөнкү пайызда кредиттер менен камсыз кылуу жагында маселе болгон жокпу? Канчалык? Жок, бул боюнча албетте бизде бир топ МТСтерибиз да иштеп жатат. Анан кийин жалпы ошол айылдагы бар техникалардын бардыгыны күзгү жана жазгы айдоо жумуштарына даярдык көрүлөт. Даярдык көрүлүп, оңдоп түзөө иштери коюлуп, анан ошол сезон башталганда, мисалы биринчи бизде ылдыйкы зонадан башталат да. Ошо жаңы жер, Кулунду, Кең Талаа айыл өкмөтүндө биринчи айдап себүү жумуштары башталганда, жогорку зонадагы техникалар дагы түп көтөрүп ошол жака барат. Бригада болуп түзүлүп алыптыр. Анан ошол жерде бүткөрөт дагы. Улам кайсы айыл өкмөттө жер бүткөрүлдү айдап себүү иштери. Анан улам жогору зонага бара берет дагы. Анан жогору зонада Лейлек айыл аймагы, Сумбул айыл аймагы, Тогуз булак айыл аймагындай тоолуу аймакка киргендиктен ал жерде кыш узагыраак болот. Ылдыйкы зонанын эгин тигини
бүткүчө уже жогорку зонадагы эме болуп калат да, жер даяр болуп калат. Анан эч мындай техника жагыдан техника таппай калдым, күйүүчү май таппай калдым деген маселе бучакка чейин жаралган жок да. Мурда болчу эле, чындыгында техника таппай абдан кыйналчу мезгилдер өттү, артта калдылар. Азыр МТСтер бар, жеке менчик техникалар бар. Бул жагыдан көйгөй жок. Ал эми ушул дыйкан фермерлерди колдоо боюнча ФСК биздин РСК банкыбыз, анан кийин Айыл банкыбыз тарабынан ушу дыйканчылыкка байланыштуу арзандатылган кредиттерди берүү өнөктүгү дагы жыл бою үзбөй эле келатат. Мына быйыл эле ушул 25-жылга эле Элдик банк тарабынан мына дыйканчылыкка 3 дыйканыбызга 1 миллион 300 миң сомдон, ал эми мал чарбачылыгына 41 кардарга 28 миллион 600 миң, жалпысынан 44 кардарыбызга 30 миллион сом берилип атат да. Ушул банктар аркылуу эле. Анан мындан тышкары дагы мал чарбачылыгына отдельный берилип атат, дыйканчылыкка отдельный берилип атат. Анан дагы бир нерсе, асыл тукум. Биз далеги малдын эле санын көйтө беребиз го эми. Ошол малдын санын эле мындай сапатына көңүл бурууга уже өтүп атат да адамдарыбыз өзү. Асыл тукум, малдын асылдуулугун арттыруу боюнча элибиз жакшы көңүл буруп, ушул банктарга тиешелүү документтерин алып келип тапшырып, мына ушуларга дагы 3% ченем менен 5 миллион сомго чейин, жалпысынан 7 миллион 100 миң сом 3% кредит берилди. Бул дагы мен ойлойм, ушу биздин дыйкандарыбызга, мал чарбачылыгын өнүктүрөм деген атууларыбызга жакшы жардам болуп эсептелип атат да. Жакшы экен. Анан мына Улукбек Иматович азыр айтып атасыз, суу тартыштыгы жылдан жылга күчөп баратат депчи. Анан дыйканчылыкта абдан бул дагы маанилүү, айрыкча багбандар үчүн, мисалычы, бүгүнкү күндө ошол Лейлек аймагы дагы ошол багбанчылык боюнча дагы өзүңүз айтып аткан жанагы малдын асылдуулугу, көчөттөрдүн дагы интенсивдүү бактарга өтүү боюнча дагы эмне иш аракеттер болду. Ушул канчалык дыйкандар өздөрүнүн ушул иш аракеттеринин натыйжасын сезип атышат да бүгүнкү күндө. Да, ооба, чындыгында эле мурда Лейлек районунда өрүк, анан алма, бак менен гана тиричилик кылчу да. Азыркы учурда жаштарыбыз мына өзүбүздүн районубуздун сырт жактарга чыгып, жаңы бир сорттогу бак дарактардын таанышып, ошолорду алып келип, эгип, тигип, ушул маселелерди колго алып атат да. Анан тамчылатып сугаруу деген маселе да. Жылдан жылга бул маселе өтө, суунун тартыштыгы бул дүйнөлүк көйгөй болуп атат. Анын ичинде биздин Лейлекте чындыгында эле суу өтө көйгөйлүү, кайрак жерлерибиз көп деп айтпадымбы жана. Анан көпчүлүк айылдарыбыз быйыл суудан кыйналып, ошол бак дарактарыбыз өтө кейип куурагандары да болду айрым бир айылдарда. Анан ушу тамчылатып сугарууга элге шу айыл чарба кызматкерлери тарабынан, айыл өкмөттөр тарабынан бир жакшы үгүт иштери жүргүзүлдү да. Анан мамлекеттик деңгээлде дагы Лейлек районунда ошо тамчылатып сугаруу боюнча именно бак дарактарды. Ушул жаңы жер айыл өкмөтүнө 81 гектар жер атайын тамчылатып сугаруу боюнча 100 гектар тамчылатып сугаруу системасы орнотулду. Буга 84 гектар жер ажыратылып берилди, ушу жаңы жер айыл аймагынанчы. Анан Кең Дала айыл өкмөтүнө 100 гектар жер ажыратылып берилип, бүгүнкү күндө ошол жерге 3 резервуар курулду азыр. 3 резервуар курулуп, бактардын жаңы сорттору отургузулуп, бүгүн азыр ошолорго баягыдай тамчылатып сугаруу боюнча кичинекей баягы шылаң куурлары орнотулуп, уже биринчи резервуар ишке кирип, уже эл ошону көрүп, демек биз дагы өзүбүздүн эле ушул участкабызга, тамаркабызга, же болбосо үлүш жерибизге дагы ушундай тамчылатып сугаруу менен сууду үнөмдөп, анан мыкты түшүм алсак, эконом болот экен дегенде бир кызыгуу пайда болуп жүргүзүлүп атат да. Анан биздин Кулунду өрөөнүндө Майтоңгоз деген жерибиз бар. Ошо Кайрагаш деген жерибизден күнбатыш жака карап кетет. Ошол жерде мындан бир 2 жыл алдын
егер мен адашпасам бір 100 гектардан ашуын жерге ушул жаңы сорттогу алма, шабдолу, ошонун жаңы сорттогу көчөттөрүн айыл өкмөтү менен биргеликте демөөрчүлөр менен проект менен тигип тамчылатып сугаруу боюнча иш жүрүп атат. Ошонун алды түшүн бере баштады быйыл. Бул дагы ушул бак дарактарга көңүл бурулуу болуп эсептелинет биздин районда. Мындан башка дагы башка айыл өкмөттөргө дагы ушундай тапшырмалар берилип, ошол жаңы сорттогу бак дарактарды сууду аз ичүүчү, анан тамчылатып сугаруу менен ишке ашырыла турган проекттерди айыл өкмөттөр азыр даярдап жатышат. Кудай буйруса, муну биз тым калтырып койбой, эмки жылга дагы ушул жаңы сорттогу бак дарактарды, көчөттөрдү отургузуу, тамчылатып сугаруу боюнча колго алынып атат бул иштер. Жакшы экен. Улукбек Матыч, мамлекеттин саясаты деле ошо элдин калктын турмуш шартын жакшыртуу, аларга ошо бир жергиликтүү деңгээлде ар кандай шарттарды түзүү, көмөк көрсөтүү болуп атпайбы? Анан бул жерде элибиздин мээнеткечтигине сөз жок. Элибиз аябай ошол бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн туура пайдаланып жаткандыгы абдан жакшы да. Анан эми айтып атасыз, ошол аймактарда өнүгүүдө, шарт түзүүдө мына ирригация маселеси кандай болуп атат? Мына көп аймактарда суусуз аймактарга сууну жеткирүү маселеси, мына биз билгенден ал жерлерде мына Кулунду аймагына, Арка аймагына сууну жеткирүү боюнча ири долбоорлор ишке ашып келатат да. Булар кандай деңгээлде болуп калды? Туура суроо бердиңиз. Чындыгында ирригация маселеси азыр бир мамлекетибиздеги эң бир приоритеттүү маселелердин бири да бул. Чындыгында мамлекетибиз ирригацияга көңүл буруп, азыр мына республикабыздын көп булуң бурчунда каналдар курулуп атат, суу сактагычтар курулуп атат, лотоктор орнотулуп атат, жаңы суу чыкпаган жерлерге суу чыгарып атат дегендей. Бизде Лейлек районунда дагы чоң бир жумуштар аткарылып атат. Бул эми көптөн бери максат дюкери дегенибиз бар биздечи. Бул көп жылдан бери айтылып келаткан маселеде да. Бир 20-30 жыл болду. Максат дюкери мына башталат экен, мына бүтөт экен деп. Айтылып гана келген. Айтылып гана келген да. Мына ушул жаңы Садыр Нуркожоевич бийликке келгенден кийин ушу азыркы бийлик ушуга катуу көңүл буруп, тиешелүү акча каражатын бөлүп, ошол президентибиз өзү дагы келип таанышып кеткен мындан бир 2 жыл алдыңчы. Ошол максат дюкерибиз башталган. Кудай буйруса, жакынкы айларда бүтүп пайдаланууга берилет бул. Ал бүтсө 10 миңдеген гектар ылдыйкы зонадагы жаңы жер айыл өкмөтүнүн, кең дала айыл өкмөттөрүнүн жерлери өздөштүрүлөт. Суу чыгат ал жерге. Шунчалык чоң проект болуп атат да бул. Анан жалпы эле ушул вегетация мезгилинде капиталдык оңдоого дагы республикалык бюджеттен мурда аз кандай акча бөлүп коюп жүрчү да. ООС деп коебуз, райондук суу чарба башкармалыгыначы. Мына суу чарба башкармалыгы дагы республикалык бюджеттен көп жетиштүү деңгээлде акча каражатын бөлүп, ушул өздөрүнүн жылдагы оңдоп түзөө иштерини ушу январдан баштайт да булар. Январ-февраль айында толук түрдө бүт көрүп туруп, анан март айынан баштап суу берүүнү ылдыйкы зонада баштайт да бизде. Бирок чындыгында оңдоп түзөө иштери канчалык деңгээлде жүргөндүгүнө карабастан, бирок дагы эле көйгөйлөр бар. Дагы эле ошол ылдыйкы зонада суу жеткирүү маселеси, айрыкча жаңы жер Кулунду айыл өкмөтүндө кичине көйгөйлөр бар да. Өзүңүз билесиз, биздин ошол ылдыйкы жаңы жер айыл өкмөтүбүздө АКНС дегенибиз бар. Ал Тажикстандын территориясында турат. Ол жерде ошол каскад аркылуу суу тартып берет. Анан биздин ушу жаңы жер айыл өкмөтүбүз толук ошол каскад аркылуу суу ичет да. Чындыгында ал жак өтө ысык жер, жаңы жер менен Кулунду убагында сугарып турбаса түшүмдөн да мөмө жемиштен да куруп калуу коркунучу бар да. Бирок ошого карабастан мына 30 миллион сомдук жумуштар аткарылды да. Бир топ агрегаттар алынды, насостор алынды, бетондоо иштери жүргүзүлдү, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, анан ушул мамлекетибизден жаңы техникалар мына 2025 жылга бир дана экскаватор алынган, бир дана манипулятор келген. Бу жалпысы 18 миллион сомдук. Анан эми проекттер боюнча Лейлек айыл өкмөтүбүз аймагыбызда, мына ушу Лейлек айыл аймагында эле Карамойнок деген БДР бар. Бул баягы суу сактагыч да.
мына ошол суу сактагычтагы канча жылдан бери жакшы иш бербей, асты немеге толуп калган. Ылайгачы селдин суулары келет, толуп калып, мына ушуну ооздун кызматкерлери, районубуздун акимчилик, тиешелүү депутаттарга кайрылып жүрүп, анан ушуга акча каражаты бөлүнүп, толук документ иштери бүткөрүлүп, анан ошол ооздун балансына өткөрүлдү, ушу 25-жылы өткөрүлүп, мына кече ноябрдын 25-теринен баштап азыр ичин тазалоо жумуштары башталды. Азыр бир экскаватор, анан бир КАМАЗ машинасы иштеп жатат ал жерде. Кудай буйруса, мартка чейин тазалоо иштери жүргүзүлөт бул БДРде. Анан ошондой эле мен өзүм жашаган Баул айылы дагы ушундай суудан өтө тартыш. Быйылкы ушу сезондо болгону бир эле жолу участоктордун тамаркаларын сугарды мен туугандарымчы. Ошол жерде да БСР бар. Бул суточный регулирование кыла турган суу сактагычта. Мына ошону дагы кайрылып жүрүп ушул суу чарба башкармалыгынын балансына өткөрдүк. Булардын дагы тиешелүү документтеринин бардыгын даярдап, азыр экспертизада турат. Экспертизасы ушул декабрдын аягына чейин бүткөрүлсө, январдан баштап ошол БСРдин ичин тазалоо жумуштары жүргүзүлөт. Анан Кудай буйруса мартка чейин толук түрдө тазалоо жумуштарын бүткөрүп алсак, эки БСРибиз Кудай буйруса элге, журтка жакшы бир алысыраак кызмат кылат да. Анан жанакы арка өрөөндөгү максат жүкери боюнча мына турба жаткырууга 1966 метр жер даярдалып, 263 метр турба жаткырылып, жалпысынан 450 миллион сомдук жумуш аткарылып, бүгүн тапшырма 63% аткарылды деп атат. 63% аткарылды. Ал жагы эми 36-37% жумуштарыбыз калды. Кудай буйруса, мунун бүткөрүп пайдаланууга берүү 26-жылда өзү. Кудай буйруса, бул максат жүкерибиз ишке аша турган болсо, Лейлектеги бир чоң бир көйгөйлүү маселелер чечилет. Мындан тышкары дагы Актоок суу сактагычын куруу, анан дагы чоң дагы бир максаттарыбыз бар. Саркент суу долбоорубуз бар да, бул дагы ушул максаттай бир топ жылдан бери келатат. Бирок өтө суммасы жогору болуп аткандыктан, Кудай буйруса, мамлекетибиз мына эми путуна туруп, экономикабыз жакшы жолго коюлуп өсүп келатат. Кудай буйруса, бул дагы жакынкы жылдары ишке ашуусу күтүлүүдө. Ушул жакшы экен. Мына сиз айтып аткан ошол Баул айылындагы бак тарактардын курап бараткандыгы боюнча эле социалдык тармактарда жарандарыбыз жазып жатышты. Мына айыл өкмөттөрдүн аймагындагы каналдардын курулушунун сапаты боюнча дагы айрым учурда материалдар чыгып калды да. Аларды ошол заматта көзөмөлгө алып жаттыңыздар. Негизи сапатын кандай кылып көзөмөлдөп жатасыздар бүгүнкү күндө курулушта? Туура, эми айыл өкмөттөр дагы өздөрүнүн бир кичинекей каналдары, лотоктору бар да, булардынчы өзүнүн ички каналдарычы. Мына ошолорду айыл өкмөттөр өздөрү оңдошот да. Алар баланс айыл өкмөттүн балансында турат. Анан айыл чарба берки суу чарба башкармалыгы тарабынан алар өздөрү тендер өткөрүп, өздөрү ремонт жүргүзөт. Чындыгында айыл өкмөттөрдө өзүңүз билесиз, азыр мындай түз акчаны колуна алып туруп, жумушчуларды жалдап иштетүүгө мыйзам жол бербейт. Тендерге берилет, суммасыны, сметасын алып даярдайт да долбоорун, анан тендерге берет, анан тендерден уткан компаниябы, курулушчуларбы анан ишти жүргүзөт. Ошол жерде да айрым бир айыл өкмөттөрдө кичине ушундай кемчиликтерге жол коюлду. Анан ошондой бул соц тармактарга да чыкты бир-эки маселе боюнчачы. Ошол мезгилде акимчилик тарабынан ошол замат эле комиссия курамы түзүлүп, барып жеринде көрүп, анан ошол жумушту аткарган курулушчуларга тапшырма берилип, кайрадан оңдоп түзөө жумуштары жүргүзүлгөндө, өзү ушундай болуш керек да. Кайсы мекеме, кайсы ишкана, же болбосо кайсы айыл өкмөт тендерге берсе бир жумушту, аны аткарса, бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө сапатыны жооп береби, жокпу, технадзорду жалдап туруп, ошонун негизинде анан кабыл алыш керек да. Ошондой тапшырмалар берилип, мындан ары мындай кемчиликке жол койбоо жагы тапшырмалар берилген. Рахмат. Мына
Улукбек Иматович, мына экономикалык темалардан социалдык маселелерге өтсөк да эми социалдык маселелер боюнча эми сиз мына өзүңүз социалдык тармакта көп жылдардан бери жетекчилик кызматтарда билим берүү тармагында иштеп келген тажрыйбалуу кызматкер катары билебиз сизди. Бүгүнкү күндө ушул Элек районунун аймагында билим берүү тармагындагы, саламаттык сактоо тармагындагы ишмердүүлүгүңүздөр боюнча айтып өтсөңүздөр да, мына билим берүүнүн сапатын көтөрүү боюнча, саламаттык сактоону кызмат көрсөтүүнүн сапатын көтөрүү боюнча, ал жерлердеги кадрлардын жетишсиздик маселеси боюнча кандай жумуштар 25-жылдары аткарылды? Жакшы болот. Мына азыр өзүңүз эле эскертип кеттиңиз. Эми мен буга чейин ушу районда билим берүү бөлүмүн жетектеп келдим. Анан ар кандай коллегия жыйналыштарга, аппаратныйларга катышып жүргөндө эми башка тармактын жумуштары боюнча дагы маалыматым бар эле да. Жакшы эле маалыматыңыз бар экен. Анан келгенден кийин эле анан ар бир соц тармак боюнча бардык өзүмө тиешелүү ишкана мекемелердин бардыгына карап чыктым. Айрым бир мен маалыматым жок жумуштар да бар экен ал жерде. Эми билим берүү тармагы боюнча эми Кудайга шүгүр, эми 7 жылдык ошол жерде жетекчилик иш тажрыйбам бар. Билим берүү боюнча чындыгында мен ошо билим берүү бөлүмүнө башчы болуп келгенде абдан мындай имараттардын абалы өтө оор эле да. Авариялык абалдагы мектебибиз 20га жакын мектебибиз авариялык абалда. Корутундусу бар. Бирок айласы аларды биз окутуп аттык да. Анан ушул Садыр Нуркожоевичтин командасы чындыгында өтө ушундай курулуштарга көңүл буруп, мына ушул 5 жылдын ичинде биздин Лейлек районуна 10дон ашык мектеп салынды. 10дон ашык мектеп 5 жыл. Бардыгы типтүү мектептер. Эң азы 150 орундуу. 100 орундуу деген жок. 150 орундан асты 500 орундууга чейин мектептер салынды. Ондогон бала бакчаларыбыздын имараттары салынды. Ондогон мектептерибиз капиталдык оңдоп сөйдөн өткөрүлдү. Биринчи шартты түзүш керек, анан талап кылышыбыз керек да биз. Мына шарт жагы Кудай буйруса түзүлүп атат. Азыр эми дагы деле 6 мектебибиз бар, авариялык абалда корутундусу бар деген мектептер. Мунун ичинде азыр бирөөсү курулуп атат. Арисин эсебинен бул Акбосок айылында Дыйкан Жураев мектеби 150 орундуу. Анан калган 5 мектебибиз дагы Кудай буйруса 26-жылы башталат деп турабыз. Азыр буларга баягы ТЭО деп коет. Ошого окшогон жумуштарга сметасын даярдоого тиешелүү акча каражаты Минфинден бөлүнүп, бүгүнкү күндө УКС тарабынан жана курулуш агенттиги тарабынан, Госстрой министерство болуп калды азыр эми. Ошолор тарабынан жүргүзүлүп жатат. Билим берүү тармагы боюнча айта турган болсом, эми жалпы районубузда 64 мектебибиз бар. Мунун ичинде 5 гимназия болчу. Анан өзүңүз билесиз, баягы гимназия деген статустар жоюлбадыбы? Анан 5 гимназиядагы катардагы эле 5 мектеп болуп калды. Ушу 25-жылы жакшы эле ийгиликтер болду. Предметтик олимпиададан мына областта биздин 5 окуучубуз 1-чи орунду алып, республикага барды. Республикада тилекке каршы байгелүү орунга илеше албай калдык. Ал чындык, аны мойнубузга алабыз. 5-чи, 6-чы, 7-чи, 10-чу орундар камсыз кылып калды. 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга илешпей калдык. Жылыга 2-чи орунду камсыздап келчү элек, эмнегедир буюр болбой калды. Анан 2-чи дагы бир билим берүүдө баалай турган критерий бул баягы жалпы республикалык тестирлөө. Тестирлөө быйыл биз мурда 50% бүтүрүүчү катышып эле да. Жыйыртыгачы, мисалы 1000 бүтүрүүчү болсо 500 бүтүрүүчү гана катышып эле. Биз ушу жылдан жылга окуучулардын жыйыртыга катышуу пайызын да жогорулатып атабыз да. Көрөөк катышкыла, билимиңерди сынагыла, коркпогула. Силер мындан жыгылып калсаңар эч кандай айыпка жыгылбайсыңар, просто өзүңөрдүн гана билимиңерди сынап көрөсүңөр деп. Анан мына ушул 25-жылы жалпы 1468 бүтүрүүчү болсо, анын ичинен 969 бүтүрүүчү эмеге жыйыртыга документ тапшырды дагы. Ошонун ичинен 613 бүтүрүүчү, башкача айтканда 66% окуучу катышып атат жыйыртыга. Мунун ичинде 63% бүтүрүүчүлөр тесттен өтүп атат.
Мындан 5-6 жыл алдың чындык бул. Биздин районубузда 44-45% гана бүтүрүүчүлөрүбүз, 50%га чейин катышчу. Анан жыйыртыга өткөндөрдүн саны дагы эле 44-45-50%га чейин болчу. Мына бир жылдын ичинде эле биздин өсүүбүз жогорулап атат. Демек, балдардын билим деңгээли дагы жогорулап жатат деп тез көрсөтүп атат. Аны мен жалгандан айтып аткан жерим жок. Катышуу дагы мына цифра көрсөтүп атат да. Анан үчүнчүсү жалпы баягы билимди сапаты деген бар биздечи. Бул ошол жалаң 3-кө окуган, жалаң 5-кө окуган, 5-4-кө окуган, мурда союз мезгилинде отличник, ударник деп койчу элек го. Ошолордун баасыны эсептөө менен чыгарылат да бул билим сапаты. Анан жалпы район боюнча билим сапаты өткөн окуу жылында 44% менен жыйынтыктаган болсок, быйылкы окуу жылды ошо кече 25-жылды майда жыйынтыктаганыбызда 46% болду. 2% өсүү болду. Билим берүүдө 2%дап өскөн бул жакшы көрүнүш бул. Экономикада 10%дап өссө өтө жогору болот го мисалы. Биздин билим берүүдө 10%дап өсүү деген бул өтө кыйын маселе. Буга бир топ жылдар керек. Мына 2%дап өсүп баргандагы бир жакшы жетишкендик да. Билим берүү тармагы боюнча ушул эми көйгөйлөрдү чечип келатабыз, колдон келген шарттар түзүп, окуучулардын билимге болгон кызыгуусун арттыруу максатында мугалимдерди курстан өткөрүү боюнча 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча, жаңы сингапурский методго өтүү боюнча толгон токой жумуш жасалды. Ал боюнча мен сизге айтып берсем бул жерде 1 саат убакыт аздык кылат да. Эми экинчи чоң тармак бул саламаттык сактоо тармагы. Саламаттык сактоо тармагында дагы чындыгында колдон келген аракеттер жасалып, жумуштар жүрүп атат да. Анан жалпы мына бизде 30 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар район боюнча да. Анын ичинде Лейлек жалпы дарыгерлик практикалык борборунда 18, Колунду жалпы дарыгерлик борборунда 12 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар да. Анан чындыгында ошол баягыдай саламаттыкты сактоодо оорулардын көбөйүшү, азайышы, энелердин өлүмү, жаш балдардын өлүмү, баягы төрөттөгү өлүмдөр ошолор менен чыгат экен да, булардын ишмердүүлүгүчү медицина тармагынын. Анан Кудайга шүгүр, биздин районубузда энелердин өлүмү быйыл бир да катталган жок. Мындан ары да катталбасын. Бирок тилекке каршы жаш балдардын өлүмү боюнча катталуу болгон бул. Чындыгында. Бирок былтыркы жылга салыштырмалуу аз болду да. Бул дагы биздин ушул врачтарыбыздын мындай тажрыйбасынын арткандыгы, анан убагында ушул боюнда бар аялдарга, келиндерге жакшы түшүндүрүү, алдын алуу иштеринин жүргүзүлгөндүгүнүн натыйжасы болсо керек деп эсептейм да. Эми жетишпеген врачтар боюнча чындыгында көйгөй бар. Бул көйгөйдү эми чечүүдүн үстүндө бир топ иш аракеттер жүрүп атат. Мына айыл өкмөттөр тарабынан бир жер участоктору менен камсыздоо боюнча иштер жүрүп атат. Анан жана сиз дагы бир жакшы нерсени айтып бердиңиз, баягы келген ошондой жаңы жаш врач болсо, ошого эмгек акысына жергиликтүү бюджеттин эсебинен кошумча эмгек акы төлөп берүү, бул маселенин үстүндө биз иштешибиз керек экен. Себеби республикалык бюджеттен булардын штат баягыдай оклад боюнча кетет да булардын. Анан сырт чыга албайбыз, кошуп бере албайбыз. Анан депозит дегенибиз бар. Врачтардын депозити бул мурда мугалимдерде да болчу, алардан алып салды. Ушу депозиттерди дагы күчөтүп, жаш врачтарды районго тартып келип, кошумча шарт түзүп аларга участок менен камсыздап, анан кошумча эмгек акы төлөө менен гана бул көйгөйдөн чыксак болот да. Мен ошол башкы врачтардын мага берген айтуусуна караганда, ошо быйыл эле ылдыйкы Кулунду жака 2, анан жогорку Разаковдагы жалпы Лейлек дарыгерлик практикалык борборуна 2 жаш дарыгер келип, мына 4 дарыгерибиз келип иштеп жатат да. Бул жакшы нерсе. Бизде өзүбүздүн Лейлек районубуздан бүтүрүүчүлөрүбүз Бишкек шаарына барып мед академияга бюджетке окуйт, бирок эмнегедир келбейт да.
Шу жана өзүңүз айткандай эле ушул эмгек акынын аздыгы, шарттын жоктугу ушулар гана тоскоолдук болуп атты окшойт менин түшүнүгүмдө. Анан ошол шаарда иштеп калып атышты да. Эми мындан ары ошондой өзүбүздүн жаш адистерибизди керек болсо айыл өкмөтү өзү гарант болуп, сен барып ушул окуу жайга окуп келсең, мына иш менен толук түрдө камсыз болосуң, участок менен камсыз болосуң дегендей бир келишимдин негизинде жөнөтүүнү быйыл колго алабыз деп турабыз. Анан эми мындан башка дагы мына социалдык коргоо боюнча ушул 370 социалдык контрактка быйыл эме болгон экен да. Пособие алуучуларды мамлекеттик колдоо программасы. Ооба. Мына ошолор боюнча чындыгында бир топ мындай жумуштар жүргүзүлгөн экен бул чакка чейинчи. Бирок эмнегедир ошол соц контрактты алуучулардын планы толбой туруп калган экен да бул. Мен мына ошол боюнча мындай уруксат берсеңиз, мындай бир кеңири токтоло кетейин. Мына жалпы бул эми 2022 жылы социалдык контракттын негизинде социалдык жардам берүү жөнүндөгү жобо чыккан да, токтом чыккан. Мына ошо 22 жылдан баштап ишке кирген болсо, ошол 22, 23, 24 жылдары жалпы район боюнча 622 жараныбыз ушул соц контракттын акчасын алып иштеп атат да. Муну эми акчаны берип коюп эле тым карап отурбастан социалдык коргоо башкармалыгынын адистери, айыл өкмөтүнүн тиешелүү адистери менен жерлерге барып, ар бир соц контракт алган жарандын кандайча иштетип атат, же өзүнүн бир тирилигине киргизип жүгөрдүбү деген мониторинг жүргүзүлүп жатат. Былтыр бизге да жетекчилер силер да жардам бергиле деп, мен мисал катарында факты менен айтып берейин. Бизге ошондой тапшырма берилип, май айында, ооба. Анан мени дагы бир Коргон айылынан бир 6 ушундай атуулга бөлүптүр. Анан мен бардым өзүм. Барсам чындыгында ошонун 5-өөнү өзүм көрдүм, бирөө Бишкекке кетип калыптыр. Аны көрө албадым эми. Бирок коңшуларымдан сурасам, ооба ушу тоок үндүк алып багып жүргөн эле деди. Анан факты көрбөдүм да. Калганы анан барсам, чындыгында мынча 100 000 сом алдым, 150 000 сом алдым. Мына менин эмем, мына уюм, мына коюм деп туруп көрсөтүп, канча пайда көрдүңүз? Мына сиз 1 жыл болуптур десем, эми өзүнүн пайдасын айтып атат да. Мына мен шунча пайда көрдүм деп. Анан эми быйыл 25 жылга эле 25 жылга жалпы 321 квота берилиптир Лейлек районуначы. Анан мен ушул октябрда дайындалдым, ошондо келсем, мунун ичинде 96 жаран ала эле экен. Документте даяр боло эле экен. Калгандары уже алган экен 150 000 сомдон. Буга чейин 100 000 болуп турганда бул. Анан 25 жылда 150 000 болуп калды. Анан ошо соц коргоо башкармалыгынын кызматкерлерин айыл өкмөттөрдү жыйып, давайте муну менен катуу иштебесек болбойт, биз тез муну толтурушубуз керек деп. Ошол 1 айдын ичинде ошол 96 жараныбыз документтерине туурулап соц адистер менен биргеликте соц коргоо башкармалыгына тапшырып, анан ушул октябрь айынын аягында акимдин катышуусунда ноябрь айында, то есть ноябрь айында аны ошо 96 жараныбызга соц контракт акчаларын бердик. Ошондо биз өзүбүзгө бөлүнгөн квотаны 100% аткардык. Анан дагы экинчи бир көйгөйлүү маселе, мына өзүңүз билесиз, мына Тажикстандан, Өзбекстандан этникалык кыргыздар чыгып атат да бизге. Алар келгенде баягыда кайрылман деген статус алыш керек. Анан кийин паспорт иши анан жүрөт да. Кайрылман статусу болбосо аларга паспорт берилбейт экен. Анан мен келип иш жумушту баштаганымда 61 жаран экен бизде. 3 жыл болуптур булардын тиешелүү документтери тиешелүү органдарга берилген, бирок эмнегедир кайрылман статусу берилбептир буларга. Анан ушунун аркасынан түшүп, кайсы ишканаларда ушул тоскоолдук, тоскоолдук эмес, эмне үчүн документтер кармалып жатат, иликтеп, социалдык коргоо башкармалыгына катуу тапшырманы берип, мына буквально 10 күн убакыт болду, 25 ноябрда 31 жараныбызга ошо кайрылман статусуну мен өзүм барып катышып, акимибиз сиз барып тапшырып келиң деди, 31 жаранга бердик.
Кудай буйруса дагы калган 30 жаранга ушу декабрдын аягына чейин кайрылма статусун берүүнүн үстүндө азыр иштеп атабыз. Эми ошол өзүбүздүн кыргыз атуулдарыбыз ошол статусту кайрылманды алганыга курсам болуп, паспорттой көрүп, ушунчалык ыраазы болуп, көздөрүгө жаш алып, рахмат силерге деп, мынтип колуна кармап отурганы просто мен үчүн бир кубаныч болду да. Анан эми маданият тармагы, соцфонд, архив, бүт тармактар эми өздөрүнүн жумуштарын кылып жатат. Бардыгында эле Кудай буйруса жакшы. Маданият тармагы боюнча дагы бир эки нерсени белгилей кетейин, уруксат берсеңиз. Мына жылыга бизде улуу акыныбыз Курбаналы Сабыровдун поэзия кечеси өткөрүлөт да. Мына быйыл өзүңүз да барып катыштыңыз окшойт. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун катышуусунда 2 күн, 3 күн болду. 3 күндүк чоң поэзия кечеси өткөрүлдү дагы. Буга бир 30дан ашуун жаш акындарыбыз келди республиканын булуң бурчунан. Белгилүү акындарыбыз келди. Бийликтеги чоңдорубуз келди дегендей. Экинчи иш-чарабыз Исак Разаковичтин 115 жылдыгы. Мен ошол келип, ошого чейин даярдык көрүп атканбыз. Менин алдың акимдин орун басары болуп иштеген Максатай Мамытбековна акимдин буйругу менен бүт тиешелүү тармактарга тапшырмаларды берип, буйруктар чыгарылып, ишмерчемдер түзүлгөн экен. Анан мен келгенден кийин 10 күнүн ичинде ушул чоң бир иш-чараны өткөрдүк. Буга Бишкектен, бияттен өзүбүздүн ыйгарым уктуу өкүлүбүз баш болуп. Кыскасы эми социалдык тармакта ийгиликтер жакшы эле. Эми Улукбек Иматович, дагы бир нерсени сурап койсок, эми баягы биздин элибиздин тынчтыгы, ал жердеги ошол өсүп өнүгүүсү албетте жергиликтүү бийликтин аракетине жараша дагы болот да. Анан бул жерде азыр айтып отурганыңызга байкаганда аябай жакшы иш аракеттер болуп атыптыр. Анан мына дагы бир сурай турган маселе чек ара аймактардан көчүп чыккан биздин жарандарыбызды отурукташтыруу боюнча мына президенттин өзүнүн жеке көзөмөлүндө иштер жүрдү. Бүгүнкү күндө алардын жайгашуусу, алардын жашоосу канчалык силердин камкордугуңуздарга алынган? Эң жакшы азыркы мезгилде актуалдуу сурооду бердиңиз. Чындыгында өзүңүз билесиз, 21-22 жылдары Тажик Республикасы менен болгон коогалаңдарда өтө көйгөйлүү көп маселелер жаралды. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевдин эрктүү аракеттеринин натыйжасында чек ара чечилип, азыркы учурда мына зым тартуу иштери, тосуу иштери жүрүп атат. Биздин Лейлек районунда да бул кызуу жүрүп атат. Анан ошондо биздин жалпы район боюнча 76 жараныбыз биздин территориябызга көчүп чыга турган болуп келишилген. Анын ичинде 60 үй бүлөгө бул Разаков айылы бар, биздин Кулунда айыл өкмөтүбүздө. Ошол Разаков айылынын четинде атайын жер ажыратылып, ошол жерге 60 үй мамлекеттин бюджетинин эсебинен салынды. Ал эми 16 үй болсо, ошол Максат айылыбызга салынды. Ошол Максат айылында да үй өтүп кеткен жарандарыбыз бар да. Аларды ошол өздөрүнүн эле айылынын үстүнө бош жерге 16 үй салынды. Ошол 15 ноябрдан баштап 30 ноябрга чейин көчүү жумуштары кызуу жүрүп башталып, мына кече 29 ноябрь күнү толук көчүп чыкты. Азыр бир да жараныбыз ал жерде калган жок. Бардыгы жаңы үйгө кирип, мына буквально бир 3-4 күн болду. Биздин ыйгарым уктуу өкүлүбүз Айбек Асанович өзү барып ошол жердеги тургундар менен кандай жайгашты, акимибиз баш болуп кабар алды. Өтө ыраазычылыктарын билдирип, баталарын берип дегендей ошол элибиз бүгүнкү күндө үйлөр толук даяр. Жарыктандыруулар бүт орнотулган. Үйлөрдүн ичине бүт мындай свет кирген. Жолдор толук асфальт болуп бүттү. Бир гана нерсе, суу кичине кармалып калды бизде. 200 метр скважина казса дагы суу чыкпай, азыр 207 метрден суу чыкты азыр. Суу чыкты. Бүгүнкү күндө эми тургундар өздөрүнүн автомашинасы менен айылга барып туруп суу алып келип, айыл өкмөттөр тарабынан дагы сууду камсыздоо иштери жүрүп атат. Буквально бир жуманын ичинде Кудай буйруса ошол куурлар жаткырып атат азыр. Ошол куурларга анан баягы сууду
камап туруп анан элге жеткирет. Анан ошол ар бир үй бүлөгө 10 каптан көмүр берилди. Бул жардам катары берилди. Дагы ушул жаңы жылга чейин дагы 5-6 каптан ар бир үй бүлөгө беребиз деп туруп аким катуу тапшырма берген. Колдон келген шарттар түзүлүп атат ушул жарандарыбызга. 76 үй бүлө. Жакшы. Мына Улукбек Иматович, биз сиз менен ошо Лейлек районунун 2025 жылдагы өнүгүүсү жөнүндө кеңири мына сөз кылып атабыз. Биз дагы айта турган мына мисалы кичи ишкерлерди колдоо боюнча, туризмди өнүктүрүү багытындагы ишмердүүлүктөр боюнча дагы сизден сурасак бир топ ушул ийгиликтерди айтып бересиз деп ойлойм. Бирок биздин убактыбыз чектелүү болуп калгандыгына байланыштуу ал боюнча дагы өзүнчө сиз менен дагы жыл соңуна чейин дагы маек кылабыз буюрса. Азыр эми мына 2025 жыл аяктап атат. 2026 жылга кадам басуунун алдында турабыз. Буюрса, алдыда кандай пландар турат ушул районду өнүктүрүүнүн пландары 2026 жылга ушул негизгилерин айтып берсеңиз. Жакшы болот. Мына чындыгында 2025 жыл биздин районубуз үчүн мындай жемиштүү жылдардан болду десем жаңылышпаймын. Себеби муну бүт баягыдай цифралар тасыктап көрсөтүп турат да. Ички дүң продукциябыз мына 107%га берип аткандыгы эле өзү демек районубуздун алдыга жылып аткандыгынын белгиси да. Албетте 26 жылга өтө амбициялуу программа менен баратабыз. Мына акимибиз дагы 3 ай болду иштеп жатканыга. Өтө ушундай проекттер менен иштөөгө мындай ынтызарланып, айыл өкмөттөрдүн ар бирине тапшырма берип, ушу декабрь айынын аягына чейин кеминде 10 проект алып келесиңер деп атат. 10 проект. Ар бир айыл аймакка 10 проект алып келесиңер. Хоть миллиарддаган сумма болсун районубузга дейт. Тартып келебиз, ар бир айыл өкмөткө проекттер менен иштейбиз деп. Мына күнүгө айыл өкмөттөрүбүз бүткөнү алып келип проектин көрсөтүп атат акимге тааныштырып. Мына мисалы азыр Сумбул айыл өкмөтүндө эле кече маалымат берди, өкмөтү кирип, Сумбул айыл өкмөтү эле 10 проект даярдап келиптир. Суу чыгаруу боюнча, асфальт төшөө боюнча, жана башка иштер боюнча. Разаков шаар мэриясы 15 проекттер бар, эң жакшы проекттер. Кулунда айыл өкмөтү, башка айыл өкмөттөр дагы. Ушундай акимдин берген тапшырмасына ылайык ушул проекттерибиздин бардыгыны ушул жылдын аягына чейин бүткөрүп бир папка кылып алсак, мына биздин ишмерчебиз ушул болот. Анан экинчи бир дагы жаңылык, мына быйыл баягы светти үнөмдөө маселеси чыкпадыбы? Мына биздин рай администрациянын имараты электр энергия менен жылытылат да. Ишенесизби? Электр энергия менен жылытылат. Анан акимибиз ушуну берки от казан куруп, көмүр менен жылытууга өткөрүү боюнча республика кайрылып жүрүп, тез аранын ичинде мындай кыска мөөнөттө жалпы 34 миллион сом, анын ичинде 5 миллион өзүбүздөн болсо, 28-29 миллион республикалык бюджеттен акча чечилди уже. Азыр уже Госстрой аркылуу сүйлөшүп атабыз эми. Ушу жакын күндөрү капиталдык оңдоп түзөө жүргүзүлөт биздин имаратка. Бул дагы эми 26 жылга өтүп кетет албетте, бирок акчасыны быйыл чечилди да. Анан кийин ошо максат дүүкерин ишке киргизүү боюнча өтө көп амбициозный пландарыбыз бар. Кудай буйруса мунун үстүндө жалпы жетекчилик ошо мекеме ишканалар болобу, айыл өкмөттөр болобу иш жүргүзүп, элибиздин социалдык абалын оңдоого оң салымын кошот деген ишеничибиз бар. Рахмат, Улукбек Иматович. Сиз абдан кенен кылып маалымат берип өттүңүз. Жалпы ушул Лейлек элине 2026 жылда өсүп өнүгүү каалайбыз. Ал эми сиздин өзүңүзгө ишмердүүлүгүңүздө ийгиликтерди кааламакчыбыз. Рахмат. Бүгүн ошо эфирге келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат. Биздин берүүбүз соңуна чыгып калды. Дагы сиз менен алдыда дагы маектерди курабыз буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маселе берүүсүндө биз Лейлек районунун 2025 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсү тууралуу маек курдук. Бүгүнкү берүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Бизде бүгүн студияда конокто Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары Улукбек Иматович конокто болду. Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.